Чачыңыз түшүп жатабы? Анда сизге сөзсүз камкордук керек. Эң оолу дарыгерге кайрылыңыз. Болбосо үй шартында ар кыл табигый ыкмаларды колдонуп, чачтын түшүүсүн азайтсаңыз болот. Кантип биз сизге жардам беребиз. Айрымдарыбыз чач түшкөндө көңүл бурбайбыз. Бул көрүнүштү көнүмүш катары кабыл алгандар да бар. Сиздерге үй шартында ыкмаларды колдонуу үчүн алгач убакытта бир жолу дарыгерден кеңеш алууга чакырабыз. Чачка кам көрүү да өзгөчө искусство. Себеби айымдардын төгүлгөн чачына жараша сыпатташат эмеспи? Ооба, улун чач, жибек чач, өрмө чач, кундуз чач баары бизге, кыздарга, айымдарга жарашат. Эмесе дарыгерге кайрылып көрөлү. Албетте ар бир ооруну караганда биз биринчиден себептерин ойлойбуз да, эмне себептен болуп атат. Чач түшүүнүн себептери көп. Эң биринчиден бул албетте витаминдин жетишсиздиги. Өзгөчө мына азыр күз, кыш мезгилинде С витамини жетишпейт, Б витаминдери жетишпейт. Анан ошо күз, кыш өтмөк мезгилинде дагы стресс дагы болот организм. Бала төрөгөн айымдардын жана стресске көп кабылган адамдардын чачы көп түшөт. Ички органдардагы чачтын абалын айтып турат дешет адистер. Чачты көп боёо да анын көп түшүшүн шарттайт. Биринчи ирет дарыгерге баруу, анализ тапшыруу, себебин аныктоо, анан албетте үй шартындагы ар кандай ыкмаларды колдонуу. Үй шартында көп учурда чачыбызга туура кам көрүү үчүн табигый түрдө маскаларды жасап турсак болот. Мисалы, күнүмдүк жашоодо ичип жүргөн айранды жылытып, чачыңыздын түбүнө сүйкөсөңүз өтө пайдалуу. 15 мүнөт коюп, жылы суу менен чайкап салыңыз. Жумуртка жана бал менен дагы маска жасайбыз. Бул үчүн бизге 2 жумуртка жана 1 кашык бал керектелет. Экөөнү аралаштырып чачыбызга сүйкөйбүз. 40 мүнөт жылы жоолук менен ороп, суу менен жууп саласыз. Бул кеңештер сиздер үчүн өтө пайдалуу болду деген ишеничтебиз. Ар дайым чачыңызга кам көрүп жүрүңүздөр. Майрам Талантбек кызы, Диас Акимбаев, ФНТС Таң шоула.